Ак өрүк. Аңгеме. Авторы Ризван Исмайлова. Мен дайыма жаз келгенде, жазды эстегенде сагынганда бир кемпирдин таржымалы менен баштайм. Айылдан оочурук жердеги колхоздун багын тегерете курчаган коргон менен кемпирдин чарбасы катарлаш. Анан берирээкте очор бачарлуу багбандын бышык кыш менен тургузган заңкайган үйүнүн жанында тепейген чакан эки бөлмөлүү кемпирдин тамы көзгө комсоо көрүнөт. Айылдагылар бу жердеги эки үй бүлөнү коргондуктар деп коюшат. Кемпирдин баккан көргөнү жалгыз небересинен башка эч кимиси жок эле. Экинчи күйөөгө чыккан кара чечеки кызынын кийинки турмушу деле бешине теретерлик болбоду. Кызынын биринчи турмушу бузулганда калган 3 айлык наристени көзүнүн карасындай көрүп бакты. Кыз бала деп терикпеди. Жүрпөсү бой тартканга чейинки жылдар кемпирдин кызыл жүзүн бозортуп, каржалтып, картайтты. Чачын тегиз ак саамай аралады. Кемпирдин тамына кыйыгынан көз салгандар көбөйдү. Бешенесинен куйулуп түшкөндөй, жылдызы жанган кыздын чырайы көргөндүн көңүлүн буруп, назарын тык дедиртпей калчу эмес. Кыздын элпек жүрүм турумуна шайыр мүнөзү, эркелиги жарашып турчу. Кээ күндөрү теңтүш балдардын сабагына шылтоолуп, же шынаарлап терезе жактан тиктегенине кемпирдин чындап ичи тарып, күңкүлдөп кудуранып, эшикке кирип чыгып жүдөй турган. Мындайда кызы каткыра күлүп, энесинин мойнунан кучактап, ой боюна койбой ачуусун таркатып жиберчү. Быйыл 10-чүнү бүтүрөт. Доктурдун окуусуна барам деп жүрөт деп ойлонот кемпир. Ал кетсе көргөн күнү кантер экен. Бир үйдө соксоюп жалгыз. Небереси экөө бир кошмо жарма данектей болуп калышпадыбы? Окуудан нары кайдагы бирөөнүн колун кармап алыска кетсечи? Бул ойдон кемпирдин өзү корко турган. Прунзага барса атасын таап алышы да мүмкүн. Кыз тууган жыл келет эмеспи деген ой андан бетер үрөйүн учурат. Жок, кайдан болбосун кызынын айылында калган оң. Убактысы келгенде бирөөгө бүлөлөп берер. Жазалды жер көпкөндө Сылан кемпирдин жаны жай алчу эмес. Багбандын жаман жакшы көргөнүн этибарга албай, бакка башчылык кылган ошол киши. Өрүкүлдөгөнчө үрпөйтпөй шагын кырксаңчы деп бактарды ашыкча шактардан аралтып, суу жүргөн арыктарын тазаламайын ашыга бере турган. Бактагы өрүктөр тегиз гүлдөгөндө башына салынган пахта жуолугунун чекесинен уйпаланган ак саамайлары самсаалап, жуула берип өңүнөн өчкөн узун штампил көйнөгү бутун чалыштырганынан этегинин бир тутамын белине кыстарып алчу да, күн тынымын сезбегендей кыбырап жүрө берчү. Ак бадырактай апа-бакай гүл ачкан өрүксардын ушул кези үлпүнчөк ичиндеги жаңы келинчектей наздуу да, аюулуу да. Бактын майда бара жумуштары багбанга тиешелүү экенине карабай, кемпирдин колунан жасала турганын эч ким таназар алчу эмес. Чириндилерди чогултуп өрттөп таштарын терет. Кыркылган шактарды ташып, ирээттеп жыйып, кышкы отунун камдап алат. Ага бир отоло сүйөнүп алган багбан чырмаш деле өзү жасай турган ишинин бүткөнүнө курсанды. Кемпирдин тымызын көңүл кушуна алган бир түп ак өрүк. Ал баарынан эрте гүлдөп, эрте бышат. Муштумдай чоң ак өрүктөр анын тиричилигиндеги өксүгүн толтурган күндөрдү кантип унутсун? Бышкан мезгилде 2-3 челек өрүккө кошунасы деле анча этибар бербейт. Мындайда барбалаңдап колу ачык тутуп калат. Кемпир тымпыйып базарга алып жөнөйт. Килосу 2 сомдон кем сатылбайт. Ар күнү таңзаарынан туруп, күкүнтайы ордунан козголгончо түшкөн өрүктөрдү терип келип коет. Небереси да өрүктү абдан жакшы көрөт. Ошондон бу күкүнтайымдын өрүгү дечү кемпир ичинен эзилип. Шагы туш-тушка жайылып өскөн саябандуу ак өрүктүн жазда, күздө да өзгөчөлөнгөн боектору боло турган.
Кемпир бир окуяны эстеген сайын каңырыгы түтөп, ичи эңшериле түшөт. Анда небереси 7 класста эле. Кыш кыроолоп, күн суук маал. Өрүк отундун дуулдай күйгөнүнөн шарпа угулбайт. Мештин жанында жүнтүтүп отурган энене небересинин капыстан эле уңулдап ыйлап киргени чоочутуп жиберди. Ай ботом, эмне болду балам? Сестейген эне ордунан ыргып турду. Кыз эч нерсе айтпай көпкө ыйлады. Катуу ызаланганынан эки эне көпкө солкулдап, ыпысык көз жаштары эненин көкүрөгүн суулап, муунун бошотуп жиберди. Кыз качаң гана сооронгондо эмне болгонун айтып берди. Ар жыл сайын атасы же энеси жок балдарга материалдык жардам катары пальто, өтүк, мектеп формасын берише турган. Кышка карата дагы кийимдерди ар бир класстагы балдардын тизмеси боюнча таркатып атышкан. Класс жетекчи бир маалда кыздын артынан чакырып, өзүңө ылайыгын кийип көрүп ал, деди, алтындагы пальтолорду көрсөтүп. Кыз ордунан туруп, 2 кадам шилтегенде кимдир бирөөнүн «Эмнеге эжеке? Гүлбайранын ата апасы бар го?» деди нааразылангандай. «Ай билбейсиңби? Атасы таштап кеткен. Катташпайт да. Апасынын эри көп ичет. Өгөй ата салып бермек беле», деди дагы бирөө. Муну кошунасынын өз теңдүү кызы айтканын жазбай тааныды кыз. Ал титирип кетти. Жанагы жаман сөз кулагына кайра жаңырып жатты. Пальтонун ага ылайык келеби же жокпу аңдаштырууга чамасы келбей, көзүн чайган ысык жаштан деми кысылып баратты. Эжекеси колуна карматкан пальтону партанын алдына таштаган бойдон танаписте өйдөн чуркап жөнөдү. Күнөө кылган кишидей 2-3 күн окууга барбайм деп өзүнөн өзү корунуп, айбыкансып жүрдү. Эне буга канчалык ачынбасын, сооротуп жумшак айтты. Бекелерди айтышыптыр. Карап тур, ошолордун көзүн күйгүзүп, ак өрүгүң бышканда эч кимисинде жок бир жакшына пальто алып бербесем, көрөсүң го? Эжекеси келип, кемпир менен сүйлөшкөнүнө да карабай, кыз жаңы пальтону кийбей койду. Тигине кемпирдин көз алдына жеңдери кыска, өңү бозоруп, чыканактары сүзүлө баштаган жашыл түстөгү чолок пальтону кийген кызы ашыгып мектепке баратат. Ошол жылы чилденин катырганына карабай, небереси эски пальтосу менен кыштан чыкты. Эненин тилегениндей ак өрүктүн да мөмөсү абдан жакшы болду. Кемпир кызын базарга алып барып, жаккан пальтону сатып берди. Ошондогу кызынын кубанганын айтпа. Жол катар ар нерселер жөнүндө божурап, кубанычтуу келди. Жылдар жылга тогушкон сайын кызы бой тартып келет.